Акылдуу бала жомок. Бир күнү Акылман арабага түшүп келе жатты. Ал арабасын токтото калып, эңкейип караса, жолдо кичинекей бала шаар жасап ойноп отуруптур. Акылман: Балам, арабага жол бербейсиңби? деди. Бала Акылмандын баш аягына карап туруп: Чоң ата, мен шаар салып жатпаймынбы? Шаар арабага жол бербейт. Араба шарды айланып өтүшү керек-го, деди. Акылман абдан таң калды. Арабадан түшүп келип: Балам, жашыңа караганда акылың көп экен, деди. Анда бала: Эмне үчүн андай дейсиз? Коюндун бөжөгү 3 күндөн кийин жүгүрүп кетет. 7 жашка келгиче мен кантип бир нерсени билбейин, дейт. Акылман жылмайып: Мен сага бир нече суроо берейин. Жооп берсең, бир нерсе билериңе ишенейин, дейт. Жооп берүүгө даярмын, дейт бала. Кандай сууда балык болбойт? Кандай тоодо таш болбойт? Кандай жыгачта бутак болбойт? Ушуларга жооп берчи, дейт Акылман. Булактын суусунда балык болбойт, кум дөбөдө таш болбойт, чирик жыгачта бутак болбойт, деп бала жооп берет. Бала да Акылманга суроо берет. Чоң ата, асманда канча жылдыз бар, дейт. Айланайын балам, бизден ыраак турган нерсени сураганың кандай? Бизге жакын турган нерседен сура. Андай болсо сиздин кашыңызда нече тал кыл бар, деп сурайт. Кичинекей баланын акылына Акылман абдан таң калып: Балам, окууну көп оку, акылың дагы арбыйт, өмүрүң узун болсун, деп ак батасын берип баланын шаарын айланып өтүптүр.